эки бир тууган кайнагам чыгып, үйдүн жанынан жолугалы деп чакырып, нарын суу жегине чакырышты. Аяка барып, эч оюм жок эле барып жолукканда ал жерде мындай сөзгө келишпестик, эч себеби жок эле мени уур токмокко алып киришти. Менен мемлекет сайтынчында. Ошол страна деген тиги эжелер менин таанышым да. Интервьюңду көрсөң, мындай айтып берейинчи мен. Интервью бергенде болсо, мен сөзүн эркинче жумшаткандан кийин габилеттен чыгарып жиберди. Жок, Сен вообще сүйлөшпөй болсоң болмойбу? Адамгерчилик менен адам мындай мамиле болсо кайра бир эки жагынан бүгүш. Бул камераны өчүрүп турчу. Бирөөнүн колунда күрөк, анан бирөөнүн колунда бычагын көргөн эмесмин биринчи. Келип эле күрөгү бар кайнагам келип мага тап берип эле сол ийним жагыма чапты. Чапкандан кийин эле артыман келип берки кайнагам ошо сайып кетиптир бычак менен. Мыйзам менен эмес, эркекче сүйлөшөм деп ушундай коркутууларды жүргүздү да ошо талант деген байкечи азыркы маалда. Уже больницада врачтарда кысым көргөзө башташты. Следователь кыз келди, Бактыбекова Айдай деген кыз келип, ошо Досболом экөөбүздү бир бош комнатага чакырып, анан арыз жазасың, жазбай эле койбойсуңбу, сен встречный бербейсиңби, ошо кичинекей балдарың бар экен, балдарың үчүн берип кой встречный деди. Деп дозумду ортодон кысымга алышып, анан Досболом мага чалды. Кубан, встречный берели экөөбүздөн, мен бергем, сен встречный бер, мен жумушума залакасы тийип калып атат. Ошо Нуралиев аттуу кишинин эми атын билбейт экенмин, бирок фамилиясын билем точно. Ошол кишини айтып, ошо жумушума кысым көргөзүп атат деп, Досболамды коркутуп, анан ортодон мени да коркута башташты. Кайра чалып. Нарын шаарынын ГОБунун начальниги талант аттуу кишинин мага коркутуусунан кийин МВДнын министри Жумушалиев Кашкар Астахановичке кайрылып элем ушул ишти мыйзам түрүндө чечип бериңизди өтүнөм.